Мен билгенде верный отключениялар болгон жок. Болгон жок деп сиз элди алдабаңыз. Отключениялар болуп жатат да. Майнинг фермалар жабылган жок. А бирок верный отключение болуп жатканда, холодильниктер, бытовой техника күйүп кетип атканда, мамлекет тарабынан бир да холодильник эсебинен компенсация болгон жок. А биякта мыйзамда жазып атасыңар. Таштандыларды, жанакы бытовой отходторду, ошолор менен жол жээгинде жылынабы, жада калса үйүн ичинде ошолордун эметеби, экологияга зыян тиет деп мүмкүн ошого тактап атасыңар. Ошолордун баарын штраф салабыз деп. Штрафтарыңар деген 5000ден 1 миллионго чейин. Биз аман калабызбы? Бизнестин жарымы камалып отурат. Ооба, аман Калгандарын калабыз. штрафтар менен түйүнө жетейин деп атасыңарбы? Мен таптакыр түшүнгөн жокмун да. Шарттарды түзүп берип туруп, дүйнө жүзүндө деген корову сначала откармливают, а потом доят. А у нас доят. Постковидный дүйнөдө деген азыр бизнестин баары уже кыйла, уже арыктактап бүтүп калды, сөөктөрүндө жемип атабыз да. Ошолорду карабайлыбы? Анан олчогон штрафтарды 500 000, 1 миллион деп коюп атасыңар. 1 миллионду ошол жанакы торговый центрлер болобу, кичи базарлар болобу, чоң базарлар болобу, аягында ошакта иштеп жаткан жөнөкөй жарандарга келет. Анын бардыгына эле маалым, иштеп жаткан. Кандай болуп калат ал жагы? Мен урматтуу коллегалардан суранат элем да, эми штрафтардап келип атабыз, кымбаттаган заманда деген улам олчойтуп 1 миллион 500 000 бизден өкмөт деген бул мамлекетти жарандарга шарт түзбөй эле бизнес өкмөт болуп калдыңар да. Силер бизнесмендерден деле ашып кеттиңер уже. Только штрафы. А люди молчат не потому, что они үнү жетпей атат. Корккондон эле үн чыкпай атат да. Бирок бул бир күнү жарылат.